видео койгон. Биз тараптан алгыла деп сүйлөшүлө жүргөндө эч кандай албайбыз деп принципиальный турду. Андан кийин бир күн сүйлөшүп болду. Жарандары топтолуп келишти. Биздин жарандар келип ортодо ташыргытуу болду. Андан кийин 29 күнү дагы эртес саат 13:00 чамасында жарандар топтолуп эки жактан ташыргытуу боло турган учурда курал колдонду. Куралды жарандар колдонду. Жарандар бул аскерлери менен чогуу совместный болду. Аскерлер турган жерден эгер биз жактан ошондой курал колдонуу болсо, биздин аскерлер биздин жарандарга курал колдонууга укук бербейт элек. Алар чогуу эле бир позициядан туруп, биргеликте курал колдонуп турду. Андан кийин автомат атты. Биз айта кетчү нерсе, бул Тажик Республикасынын мындай провокацион ишке баргандыгын заранее билгенбиз. 10 күн мурда эле булар келип, 17 күнү эле, биринчи күнү эле конфликтте экскаватор тракторлорун алып келип, өздөрүнүн территориясына окопторду казып, позицияларды даярдай баштаган ачык эле. Окуя башталганда ташыргытуу менен эле болот деп биз бир күн алдыңкыдай эле сезип даярдыкта турганбыз. 29 күнү саат 13:50 чамасында ташыргытуу башталгандан баштап эле булар ТОЗ-8 охотничий мылтыктарды колдоно баштады. Биздин элдер ызычууда байкалбай бир мен көргөндөн 10 адамга жакын огнестрельный жаракат алды. Жаракат алгандан кийин алар уже биздин границага тебелеп кирип, уже жакындай башталганда автоматтын үнү чыгылды тажик тараптан. Тажик тарап автоматты атты биз жака. Биз гарнизондун кароолдук уставдын негизинде сакчы асманга эскертүү менен ок чыгарганда булар жактан уже залпы бардыгы позицияда даяр турган экен, биз жака ок чыгарды. 2 мүнөт өтпөй эле уже минометтер түштү. Минометтер биз турган позицияга эмес, биздин жарандар топтолуп турган жерге түштү. 6 саатка согуш токтолбоду. Бүт өзү граница жерде бул курал менен болуш керек эле, стрелковый оружие менен. А булар курал колдонуу эрежелерин, чек арадагы курал колдонуу эрежелерин бузуп, бүткүл күч каражат менен, минометтик эсептер менен, АГС, жардыруучу заттар менен, РПГ бүт топтук куралдар менен курал колдонду.